Кыргызстандын Тоо кен тармагындагы эксперттер кумтөр кенин мамлекеттештирүү тууралуу демилге көтөрүүдө. Алар 17-июлда кендин келечегин кумтөрдү иштеткен канадалык Centera Gold компаниясынын мындан аркы ишин талкуулап, ушундай жыйынтыкка келишти. Эксперттердин сунушун өкмөт эске аларын билдирди. Ошол эле учурда өкмөт буга чейин даярдалып жатат деген жаңы келишим тууралуу маалымат берилет. Бишкектеги талкууну эксперттердин пикир клубу уюштурду. Анда коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков баяндама жасап, кумтөр кени иштетиле баштаган 1992 жылдан бери түзүлгөн келишимдердин биринде да Кыргызстандын кызыкчылыгы корголбогонун билдирди. Ал кумтөр келишими пайда алып келиши үчүн кеңди мамлекетке өткөрүп алууга үңдөп, бирок бул демилгени ишке ашырууга коррупция жолтоо болуп жатканын белгиледи. Биз бүгүн мөңгүлөрдү талкалап жатабыз. 700 миллион куб мөңгүнүн 400-ün талкаладык. Ал аз келгенсип жерди казып туруп калдыктарды мөңгүнүн үстүнө таштап жатабыз. Алар мөңгү менен аралашып сел катары глетчер болуп жылып жатат. Алар кийин эмнеге алып келери белгисиз. Канадалыктар бүгүн болобу, эртең болобу өзүнүн пайдасын алып, экологияга зыян келтирип туруп кетип калышат. Эң коркунучтусу калдык сактоочу жайга ара белдин суусу төгүлүп, Петров көлүндөгү дамба жарылып кете турган болсо, Нарын дарыясына түшөт да Кыргызстан менен Өзбекстандын эли жабыркайт. Анткени цианид бар. Канадалыктар ушунун баарын бизге таштап кетишет. Кыргызстан ошол маселелерди чечкенден ордуна кайра мөңгүлөрдү талкалоого салым кошкон чечимдерди кабыл алып келе жатат. Ага жогорку кеңеш да өзүнүн салымын кошту. Маселени чечүүнүн бир гана жолу бар. Ал мамлекеттештирүү. Биздин мамлекеттештирүү тууралуу демилгебизге карата Centera'нын эң чоң жүйөсү бар да. Бул доллар, ушул долларды көргөндө эле биздин бийликтин башында турган адамдардын акылы адашып, алар алып келген документтердин баарына кол коюп жатышат. Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо биз уттуруудабыз. Менде биздин муунда кийинки муунда долларга азгырылып утулуп калат го деген ой бар. Талкуунун жыйынтыгында буга чейин түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу жана кенди мамлекеттештирүү тууралуу резолюция кабыл алынды. Пикир клубунун жетекчиси, экономист Жумакадыр Акеневдин айтымында, эксперттердин сунуштары камтылган резолюция өкмөткө берилет. Муну өзүбүздүн сайтка илебиз. Аны менен коомчулук таанышып чыгышы керек. Анткени кумтөр Кыргызстандын тагдырын чече турган маселе. Ишенбай Кадырбеков жасаган баяндамада айтылгандай, баарын мыйзам чегинде жана өз убагында жасаганда, Кыргызстанга каршы келишимге кол коюлбаганда тышкы карызыбыз болмок эмес. Кумтөр кеңи иштетилген убактан тартып жалпысынан 386 тонна алтын эритилип, ошондо орто эсеп менен Кыргызстандын үлүшү 5 миллиард доллардын тегерегинде болмок. Биз болсо 1 миллиард долларды алган жокпуз. Мындайча айтканда биз алданып келгенбиз. Дагы деле алданып калуу алдында турабыз. Жыйынга чакырылган жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү келген жок. Ага өкмөттүн, парламенттин жана президенттин аппарат өкүлдөрү гана катышты. Өткөн айда спикер Дастан Жумабеков журналисттерге маалымат берип жатып, өкмөттө кумтөр кеңи боюнча жаңы келишим каралып жатканын билдирген. Ошентип, мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда канадалык Centera Gold компаниясы менен түзүлгөн макулдашуу кайра каралып жатканы белгилүү болгон. Андан мурда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кумтөр боюнча соңку келишимде өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин айткан эле. Бишкектеги талкууда бийлик өкүлдөрү келишим жана ал документте кандай маселе камтылганы тууралуу маалымат беришкен жок. Өкмөт менен жогорку кеңештин өкүлдөрү эксперттердин сунуштарын эске алынаарын Азаттыкка ооздек айтуу менен чектелишти. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мурунку келишимдерди иштеп чыгууга да ачык болбогонун айтып, бийликти катаны кайталабоого чакырды. Жаңы келген өкмөт мамлекеттештирүүгө бараларына деле көзүм жетпейт. Эртеңки күнү дагы бир келишимге кол койгону турушат. Эмне келишим экенин эч ким билбейт. Кол койгондон кийин отуруп калабыз. Андан кийин алар былтыр күзүндөгү Сапар Исаковдой болуп жыргаттык деп мактанып чыгышат. Эксперттер кумтөр кеңи иштетиле баштагандан бери Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбеген макулдашууларды түзүүгө катышкан атка минерлерди жоопко тартууну да сунуш кылып, ал маселе да резолюцияга киргизилди. Алтын кенинин тынымсыз иштешинин мааниси кеп болду. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин мүчөсү Дүйшөнбек Камчыбеков кенди мамлекеттештирүү менен бирге эле канадалык Centera Gold компаниясынан кол үзбөш керек деп эсептейт. 2023 жылы кеңде алтындын запасы түгөнсө, ишти токтотуп калбай, Centera'дан акча бөлдүрүш керек. Чалгындоо иштерин улантып, кумтөрдүн ишин 10 же 20 жылга чейин узартышыбыз зарыл, деди ал. 2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Centera Gold компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар берери айтылган. Келишимге байланыштуу коомчулуктан нараазычылык көп болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу туурасында да кеп козголгон. Андан бери кумтөр алтын кенин сатып алууга кызыкчылыгы бар экенин Лондондо катталган Чааратко
Gold компаниясы жарыялаган.